Буга чейин 1-май райондук соту Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун Жогорку Кеңештин Атамекен парламенттик фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевга карата аброюма шек келтирди деген доо арызын жартылай гана аттандырып, Текебаевди 1 миллион доого жыккан чечим чыгарып берген. Бүгүн Бишкек шаардык соту райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ошол айтылган маалыматтар ошол адамдын аброюна шек келтиреби же ишкерлик беделине шек келтиреби дегенди сөзсүз тастыкташ керек. Андай тастыктаган 1-май райондук соту да караган жок. Анан бул Бишкек шаарында бир дагы суроо болгон жок. Баягы өзүң ишти карап атканда судьялардын хотя бы бир бүдөмүк болгон жери болуп туруп бир суроолор бериш керек да, андай болгон жок. Эми баягы мен юридикалык термин менен но бузулду дейм десең, чындыгында башынан аягына чейин бузулду да. Ал эми 1 миллион сомдук арызга келсек, Албек Ибраимовдун кадыр баркына президент Алмазбек Атамбаев хан сарай салдырып жаткан жер тилкеси шек келтирген. 5 жыл өткөндөн кийин унутулдуго деп ал жерди оформить этишкен. 2015 жылдын 7-майында ал участок Ибраимова Айнура Танкеевага катталган. Бул Бишкек шаарынын мэри Ибраимов Албек Сабырбековдун аялы. Кара чечеке аял. 5 күн өткөндөн кийин 2005 жылдын 12-майында Ибраимовдор ал жерди гражданин Атамбаев Алмазбек Шарсеновичке переоформить этишкен. Өмүрбек Текебаев дал ошол жер тилкесинин тарых таржымалына токтолуп жатып, ал жер тилкелери мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке жана анын жакындарына тиешелүү экендигин айткан. Текебаевдин дал ушул сөзүн Албек Ибраимов жалган маалымат катары сыпаттап сотко берет. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев Текебаевдин сөзүн расмий документтер менен тастыктап берет. 8 майда 2015 жылы 12 май да катталат Ибраимова жараны Атамбаев Алмаз Шарсеновичке 33 миллион сомго сатат. Негизги хронология бизде катталган маалыматтар ушундай. Албек Ибраимовду арданткан дагы бир себеп ала барман сөзү болду. Өмүрбек Текебаев дал ошол маалымат жыйынында Албек Ибраимовду ала барман адам деп сыпаттаган. Филологдор бул сөздүн оң гана маани бере тургандыгын бир ооздон айтышат. Көрсө ала барман сөзү Албек Ибраимов ойлогондой жаман сөз эмес экен. Ала барман деген сөз бул кыргыздын эле байыркы сөзү. Бу жерде мааниси мындай да, ала барман деген сөздүн. Аңды дөңдү карабаган, шашкалактаган, өйдө төмөндү көп байкай бербеген адам. Бул эч мындай бир адамдыга терс таасир, терс эмоция жарата турган эле сөз эмес. Бул кадыресе эле сөз. Ала барман жигит экенсиң деп коет биз. Анткен менен Албек Ибраимов аталган сөзгө терегип, аброюн 1 миллион сомго баалап жатат. Мындан улам айтылган сөздөр үчүн кала башчысы кандай моралдык чыгымдарга туш болду экен деп Бишкек шаардык маалымат кызматына кайрылганыбыздан майнап чыккан жок. Мэрдин жеке суроолор боюнча такыр пресс-служба жооп бере албайт да, комментарийsiz калат болсо. Албек Сабырбекович менен кеңешип көрбөдүңүздөрбү? Пресс-служба Албек Сабырбековичтин жеке маселелерине эч кандай маалымат бере албайт. Ал эми Бишкек шаардык соту жоопкер тараптын келтирген жүйөлөрүн четке какты. Мындан улам сот өкүмү саясий чечим болду деп эсептейт Өмүрбек Текебаевдин жактоочусу. Чындыгында айтсак, бул саясий иш болгон, саясий ишке айланып атат. Соттор отурса деле бүчө бир уккан деле киши жок. Мен бир дубалга эле айтып аткандай болдум да негизиндечи. Материалдык нормалар бузулду, одоно бузулду, процессуалдык нормалар абдан бузулуп жатат. Бирок анын бирөөсүнө да баа берген жок, бирөөсүнөн дагы караган жок. Мындай айтканда жалпак сөз менен эптеп-септеп эле бир чечимдерди чыгарып коюп атышат, көз жумуп. Анан ушул баягы саясий ишкенин, анан соттор көз карандыксыз экенин билинип турат да. 2004 жылдын 12 февралында Европа Кеңешинин Министрлер комитетинин отурумунда кабыл алынган саясий дискуссиянын эркиндиги жөнүндө декларациясынын 3-4 беренелеринде коомдук саясий ишмерлер массалык маалымат каражаттарынын сындын, критиканын объектиси болуп берүүгө макулдугун берише тургандыгы айтылат.
Демек Кыргызстандагы майлуу сүттүү кызматтарга барып жатканда Албек Ибраимов эмнени ойлогон деген суроо жаралбай койбойт. Ал эми депутат эл тарабынан шайланып келген соң коомчулуктун көз карашын айткандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылбайт жана кызмат адамдары ар бир публикацияга ачык болуш керек. Демек Текебаев өз билдирүүсүндө депутаттык милдетин так аткаруу менен бирге бирөөнү негизсиз маскаралаган эмес дейт жактоочусу. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.